кандай эмне себептен деле билбейм, менин энелик жүрөгүм эзилип бүттү ушумалга чейин. Билбей калдым балам, кандай эмне деп айтышымды деле, эмне деп эме кылышымды деле билбей калдым. Энем акыйкатсыздык менен отурат. Мен мына орукчан болчумун, балам ушу больницага апарып көрсөтүп аткан. Бериш керек депчи. Жок достор, бербеш керек. Ал бериш керек дегендердин бардыгын мен кемчонтойлор деп айтамын. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен акыркы күндөр таптакыр эле мындай саясат тууралуу таптакыр сүйлөгүм деле келбей калган болчу. Таптакыр эле мындай аралашпайын дегем, ушул аман эле болсун, буларга айтканда дегенде деле баары укпайт экен. Пускай эл өзүнүн башы менен тарсын деп эметем эле. Бүгүн Мирлан Нурайымовдун апасы эжекебиз менен да көп жерде эметип калганбыз. Ошо эжени ыйлап сыздап эметкен көрүп, мен да жаным чыдабай кетти, жүрөгүм ыйлап кетти. Ушунчалык мунум бошошуп кетти. Кече да ушинтип Садыр Жапаровдун аялы, атасы раматылык ушинтип эзилди эле да. Мен ошол нерсени кайрадан эле кайталанып кетпесин деп эскертет элем да. Токтоткула ол Мирлан Нурайымов. Мирлан Нурайымов андай пост жазмак түгүл, кээде мен пост жазып койсом, алеке мына жериңиз мыйзамга туура келбей калат деп мага айтат болчу. Ал андай жазмак түгүлчү, бизди текшерип турат болчу даже чанчамча. Мына жериңиз мыйзамга туура келбей калат. Сүйлөгөн сөздөрдөн бери бүт эметип турат. Анан каяктагы посту жаздып ага жөндөн эле жок эле күнөө эле жараткан Аллах Тааланын астында эмне болосуңар эртең? Каяка эле кетип атасыңар, айнан аңкылдап эле бир кенедей балага асылып, силер алдыда чоң нерселерге көз салсаңар болот болчу мына бийлик төбөлдөрүчү. Эмне эле андай майдаланып кетип атасыңар? Майда барат нерсеге эле асылып эле. Ал эмне кемпирабатты Кыргызстандын эсебинде балансында калсын деген үчүн эметип атасыңарбы? Бекзат деле жазып атпайбы? Эмне берки жана өзүңөрдүн бак эмеңер эмне деп ороз айымга эмне деп гана асылып атат? Аларга бир деле мындай эме кошподуңар го, мындай сотко бербедиңер го, же алар өзүңөрдүкүбү? Эмне мыйзам баарына бирдей иштейт деп туруп, кандай ушу жалганчылык ушу жерде турбайбы? Жалганчылык ушу жерде да. Мындай кичине бир эмеге келиш керек, мындан токтотуңуздар, мен талап кылам. Мирлан Нурайымовду эртең бошотуп үй бүлөсүнө жөнөтүп коюңуздар. Ал Кыргызстанга кыла турган иштери дагы да көп ал баланын. Анын келечеги бар бала. Келечеги бар адамдарды бутуна чаап сындырып, эмне мүйүз таптык. Кыргызстан жок болуп кетип аткан мамлекеттердин арасына кирип баратат. Ушундай майдаланганыбыздын себебинен. Кыргыздын эркектери майдаланганынан ушинтип кыргыздын кыздары ар жакта тентип жүрөт. Биз майдалыгыбыздан ошол. Мен ошону айткым келет. Бийлик төбөлдөрүнө Мирлан Нурайымовго боштондук кыскасы. Баламды ушу мына бүгүн 25 күнгө чамалап кетип атат. Ушу күнгө чейин көргөзгөнгө деле мындай бетме бет эме кылганга деле мүмкүнчүлүк бербей атат. Бул кандай эмне себептен деле билбейм, менин энелик жүрөгүм эзилип бүттү ушумалга чейин. Билбей калдым балам, кандай эмне деп айтышымды деле, эмне деп эме кылышымды деле билбей калдым. Ушу мен ушу бийликтен суранарым ушу баламды чыгарып беришсин ушу. Неге мындай кылып атышат? Билбедим балам, билбедим. Мен мына орукчан болчумун, балам ушу больницага апарып көрсөтүп аткан. Бир жагынан келиним ооруп аткан. Орукчан келиним. Балдарым мына ыйлап атат канча күндөн бери.
атам каякта, атам качан келет деп. Аларды көрүп отуруп, өзүм андан беш бетер сыздап кеттим. Билбейм, балдар ыйлап мына сыздатып атат менин жүрөгүмдү. Бир туугандар отурат сыздап. Мен чыдабай калдым, мен эли. Чыдабай энени мынтип көп какшатып, көп ыйлатышпасын. Бийликтегилерди деле эне төрөгөн, эне баккан. Энени мынча какшатышат, мындай ыйлатышат энени. Бул эр жүрөк балдар эне деп бардыгы эле эне төрөгөн, эне баккан, эне мээримин көргөн адамдар мындай жасабаш керек, мындай ишке барбаш керек. Эненин жүрөгүн сыздатпасын мындай. Мен баламды чыгарып берсин, башка эч нерсени сурабайм мен. Бийликтен энемди, баламды чыгарып берсин. Айыл болсо мейли эле деп кичине көксөм суу отурат эле. Айыл жок болсо эмне үчүн кармайт? Айыл жок да менин баламдын. Айыпсыз эле үйдөн баса калып кармап кетсе жакшы болобу? Балдарын чыркырат, үйгө келип алып үйдүн бардыгын текшерип, оголуп, бугулуп. Болбойт мындай. Мындай мыйзамсыздык ишке барышпасын. Жогоруда отурган төбөлдөрдөн суранам ушу. Башка жумуш толтура ошолорду жасасын. Мыйзамсыз балдарды энелер чыркыратып деп камай беришпесин. Жашынан эле ушул бөлөк мына ушумалга чейин бөлөк жакта деле иштеп жүрдү, элге журтка жардам берип жүрдү, кичинесинен эле. Башынан эле кичинесинен бери эле ушундай боорукер болом. Баламды бошотуп берсин. Айыл жок отурат балам, не кылайын? Айыл жок отурат. Мен Ураймов Мирландын эң улуу эжеси болом. Атым Элза. Көптөн бери ошо энем акыйкатсыздык менен отурат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, билип атасыздар. Апам ноду ыйлап отурат. Мирлан өзү юридический образованиясы бар. Андай мисалы үчүн мыйзам бузуулук менен андай комментарий жазганга мен ишенбейм. Бул эми саясий куугунтукка учурап атат. Мен эми ишенем, бийликте отургандар адилеттүү болуп, ошо энебизди чыгарып беришет деп ишенем. Ишеним чоң. Мындай түшүнбөстүктөр болуп калды окшойт да. Мирлан өзү андай жолго барбайт да. Андай комментарийге өзү айтып аткандай юридический образованиясы менен антип андай
чектен ашкан сөздөрдү комментарийлерди жазганга вообще жол бербейт. Жол берген дагы эмес. Бериш керек депчи. Жок достор, бербеш керек. Ал бериш керек дегендердин бардыгын мен кем чонтойлор деп айтамын. Катуу тийсе катуу тийсин силерге. Бирок сууну, жерди сакташ бул биздин эркектердин милдети. Бул илгертеден калган, ата бабаларыбыздан калган жер, калган суу. Мирландын келиним дагы азыр состояниясы өтө оор. Өзүнүн дагы инвалидности бар, бир жак бөйрөгү иштебейт. Анын 4 кичинекей балдар бар, несовершеннолетний. Мирлан бул үй бүлөнүн башчысы катары бул үйдү обеспечивать эткен ошол Мирлан. Ошондуктан азыр дагы келиним жок, эмеге больницага очередной эмеге кеткен, обследованиесине. Ошо акыбалдары оор азыр. Кичинекей балдары бар, эң чоң кызы 11 жашта, эң кичүүсү 3 жашар баласы. Балдары атасын сагынып атышат. Күндө ыйлашат, бул жакта апама дагы кыйын болуп атат. Булардын балдарын ыйлаганын көрүп апам эзилип өттү. Кичине адамгерчиликтүү болуп, сиздерде да ата эне болуш керек. Ошо ойлоп, жакшы чечим чыгарып берип, адилеттүү чечим чыгарып беришиңерге биз ишенебиз.